Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ilim Bulagı YouTube kanalımıza hoş geliniz. Kur'an'da tajwid menen qoz jana toora okup öyrөнүүnү samap жүргөн айымдар жана кичинекей жаш бөбөктөрүбүз, жаш жеткинчектерибиз үчүн Илим Булагы каналы tajwid менен Куранды үйрөнөбүз курсун баштады. Бул курсубузда башынан соңуна чейин күзөтүп, берилген тапшырмаларды так аткаруу менен Куранды tajwid менен туура жана кооз окуп үйрөнүүнү өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн болгону YouTube каналыбызга катталып, сабактарыбызды таамай калтырбай окуп үйрөнүп, берилген тапшырмаларды аткаруу гана кажет. Анда эмесе биринчи сабагыбызды баштайлы. Ар бир жакшы иштин башында бисмилла айтылган сымал Бисмиллахиррахманиррахим деп сабагыбызды баштайбыз. Араб алфавитинде 29 тамга бар. Алар төмөндөгүлөр: алиф, ба, та, ثا, جيم, ح, خا, دال, ذال, را, زا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, لام ألف, يا. Араб тамгаларын өздөштүрүү үчүн бизден көңүл коюп үйрөнүү талап кылынат. Эгер сиз тамгаларды батыраак өздөштүрүүнү кааласаңыз, анда тамгалардын алиф тамгасынан ра тамгасына чейин тетрадька жазып, ар бир тамганын формасы кандай, точка кайсыл жерде жайгашкан, ошого карап аты менен, аталышы менен тамганы жакшылап эстеп калганга, жаттап калганга аракет кылып батыраак үйрөнсөңүз болот. Ал эми жанына кыргызча сөздөр менен алиф деп жазып алып, анан ошону жаттаганга аракет кыла турган болсоңуз, анда сиз кийинки этаптарда кыйналып каласыз. Анткени тамганы тааныбай калуу көп байкалат мындайда.
Ошондуктан мүмкүн болсо тамганын формасын жана аталышын кыргызча жазбай эле жаттаган туура болот. Анда эмесе азыр кыска бир видео менен кайрадан тамгаларды жалпылап кайталап, андан соң дептерибизге кааласак 5 тамганы, кааласак 10 тамганы жазып, кайталап, 10 тамганы өздөштүргөн соң, өзүбүзгө ишеничтүү болуп, мен аяктадым деген соң, кийинки тамгаларды кайталап, тамгаларды мыкты деңгээлде өздөштүрүү керек. Андан кийинки сабактарыбызда буюрса тамгаларды жакшы өздөштүргөн окуучулар, студенттер өтө мыкты деңгээлде алып кете алат. Ал эми тамгаларды жакшы өздөштүрө албасаңыз, анда кийинки сабактарды өздөштүрүп кетүү дагы өтө татаал туюлат. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшылап аракет кылып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Куранды колуңуздарга алып окуу баарыңыздарга насип кылсын. Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. Алиф, ба, та, ثا, جيم, ح, خا, دال, ذال, را, زا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, لام ألف, يا. Куранды кооз, туура окуу менен бирге аны мыкты деңгээлде таануу дагы өтө маанилүү. Андыктан биз сиздерге суроо узатуу менен Куран жөнүндөгү маалыматтарды бөлүшүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү биринчи сурообуз: Куран канченчи жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлө баштаган? Бул суроого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндөгү китептерден же болбосо атайын интернет баракчалардан изденип жооп тапсаңыздар болот. Сабагыбыз иншаллах пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Аллахым сабагыбызды, илимибизди берекелүү кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.